плюс-минус bir аптанын ичинде айдоочулук күбөлүк алам десеңиз, анда +7 999 070 0092 номеруна байланышка чыгыңыз. Биздин бир тууганыбыз мекендешибиз ишеничтүү жана 100% кепилдиги менен жардам берет. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын жарандарына алып бере албайт. Эч кандай жолу жок, аракет кылбай эле коюңуз. Жана алып берем дегендерге дагы ишенбеңиз. Сизде вид на жительство ВНЖ же РФ паспортуңуз болушу зарыл. Бир тууганыбыз бардыгын өзү бүтүрөт. Айдоочулук күбөлүк колуңузга тийгенче эч жакка чуркабайсыз. Медсправка толтуруп жүрбөйсүз. Баштапкы төлөм катары 15 000 рубль акча алат, болду. Калганын айдоочулук күбөлүк госуслугиге кирип, базадан чыкканда гана анан эсептеп бересиздер. Кыргызстандын правасын алмаштыруу, перенос жана да башка любой суроолор боюнча дагы кайрыла берсеңиздер болот. Мошенниктерге алданбаңыз. Алар бул видеону алып, кесүү жерин кесип, өзүнүн башка телефон номерлерин коюп, сизди алдаганы аракет кылышат. +7 999 070 0092 номеруна гана байланышыңыздар туугандар. Баса, менин атыман кайрылсаңыздар, силерге скидка кылып арзаныраак кылып берет. Андыктан унутпайсыз. Брат, ушул эле жетишпей атты эле. Такси кылбай эле койчу, брат. Алло, салам алейкум, Сыргак. Алейкум ассалам. Тоодасыңбы? Брат, эме боюнча действительно мага келип турбу? Мен айдаган машина калып? Ооба, брат, сага келип туруп эртең саат 11-де сервиске келсең, айтып деп түшүндүрүп берем. Все, Сыргак, давай. Давай, брат. Ага. Давай. Мына ушинтип туугандар, айда жылда бир жол болсо дагы сменаны завершать этип машинаны коюп туруп келип ушундай бир чакан заниматься эткенде адатым бар. Ушундай учурлар болуп аткан, машинаны коюп келип аралашып аткандан кийин телефонго смс келет, смсти көрүп алып туруп ушундай бир шок болуп ойго кирип кетем. Эми эмне болот? Карьерам өлдүбү, перспектива өлдүбү, Москвада калдымбы, карызды качан төлөп бүтөм, эмне болот? Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин 10 000 мадиге кеткен, 15 000 мадиге кеткен, ошолорду күнүгө аренданын үстүнө 1000ден кошуп чечип атып, аларды ели как жаап келаткам. Анан бул 150 000ди эми үзүп качан жаптым, эмне кылам деген ой басып, шок болуп, эмне кылышын билбей, уже үйдөгүлөргө дагы чалып айтып койгом, ушундай болду, мен калдым окшойт Москвада, ушундай болуп калды десем, алар уже переживать этип башташты. Обедте тамактангандан бери ужин кыла элек болчумун, анан ужин кылайын деп өзүнчө же чайханадан бир нерсе жеп үйгө кирип кетсемби деп аткам, же болбосо магазинден бир сухой поег алып кирип алып, ужин кылып, андан кийин эртең менен ошонун жарымында эле завтрак кылсамбы деп аткам. Эртең 150 000ди бир нерсе кылып төлөшүм керек, акчаны дагы сарпташым керек деп туруп, чайханадан кирип туруп, 2 самса алгам, 2 самса алып, бир 0,5 суу алгам. Ошол сууду да кассага коюп, самсаны микроволновкага салып ысытып берип атканда, мындай ойлонуп туруп, кой, ушул сууга да акча кетирбейин деп сууду кайра обратно холодильникке коюп, анан кийин бир самсаны эртең менен жейм, бир самсаны кечинде жейм деп 2 самсаны алып үйгө кирип кеткем. Жада калса, ушул жерде Москвада иштеген Тайкем бар, Тайкем стройка жагында иштейт, анан уже ойлонуп аттым, эртең барсам, по-любому менден машинаны алып коюшат, анан машинаны тапшырып, өзүмдө да кичине тыйын бар, ошол тыйынды берип туруп, баштапкы төлөм катары хотя бы бир мындай 5% болсо да жаап туруп, калганын башка форматтарда, башка тармактарда иштеп, по чуть-чуть төлөй берем деп ойлоп аткам. Айтайын деп аткам, Тайке, мен машинамды эртең тапшырам, ушундай ситуацияга алып калдым. Анан сиздин жаныңызда жумуш болсо барып туруп иштеп, теги карзымды төлөйүн депчи. Москва шаарында ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман таксопарктын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%, анан акчаңыз
алсаңыздар 24 жетіге моментально эч кандай чектөөсү жок жана эч кандай комиссия жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Ситимобилге жана Яндекс улап беришет. Курьер, грузовой, экспресс ал тарифтери да бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалар розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан деген промокод сөздү айтканды унутпаңыздар. Анан парктын шарттары менен таанышып жагып аткан болсо кошулуп менен чогуу иштей бериңиздер. Баарыңыздарга ийгилик. Тайкем телефонун алган жок. Андан кийин экинчи варианттагы ой келди. Ушундай уже элдерге баягы видео кайрылуу жасап, туугандар ушундай ситуацияга алып калдым. Мага колдон келишинче жардам бергиле. 150 миңди төлөп, акырын Кыргызстанга уже кетсемби деп аткам. Анан бир самсын жеп уже дагы ойлонуп атам, башым менен акылдашып, бүт нерсени перебирать этип аткан жерден сыргак жазып калды. Брат, үйдөсүңбү же иштесиңби депчи. Мен үйдөмүн десем, негизи таксопарктын чоңдору сага айтпа деп эле алдап эле чакыр деп аткан офиске. Анан мен сага айтып атпаймынбы, как күйүп бир тууган катары дегенден. Ал жагыңа рахмат, бирок эми эмне кылам десем, брат, короче, мен сага советим билет алып Кыргызстанга кетип калбайсыңбы дедиле. Анан ойлонуп туруп, кандай болот экен? Эртең мен видеоду тартам, эртең дагы бир жерден көрүшүп калышыбыз мүмкүн. Качанга качып жүрөм деп ойлоп, анан кийин сыргак мен дагы жазышып атам. Аудио запись келди WhatsApp'тан. Кирип окусам, что-то непонятный бир дагестанский акцент менен, кавказский акцент менен сообщение. Анан түшүнбөй сыргак бул эмне десем, нам аудио. Бля, Саргабай, братка, вот такие твои шутки, братан, они, блядь, это вообще ты не в тему пошутил сейчас. Ты больше мне такие вещи не скидывай, братан, мы с тобой жестко попиздимся, блядь. Ты, блядь, тут нахуй, блядь, чуть кувет не ушел, блядь, 150 тысяч, блядь. Бля, в натуре ты шутник, блядь, да? Кыргызский юмор, да, такой жесткий, блядь. В натуре, блядь, отвечаю, блядь. Сыргак бул эмне десем, сыргак эме деп жазыптыр. Түшүнбөдүңбү, брат деп. Жок, түшүнбөдүм десем, брат, бул пранк болчу деп. Анан ушундай бир үстүмөн баягы муздак суу куйгандай болду дагы, жеңилдеп. Ошол жерден бир чети сразу сыргакты ушунчалык катуу мындай жек көрүп, жаман көрүп атам. Ушундай мени пранкка салып, ойго салып, мени эметкен үчүн. Экинчи чети сыргакты ушундай бир баягы кандай десем, менин 150 миң акчамды баягы менен кечип ийгендей, брат, сен карыз эмессиң деп кечип ийгендей, же болбосо дагы 150 миңди баягы эме мен ордума карызды төлөп салган сыяктуу эле сыргакка рахмат айткым келип атат да. Ошондой бир ой болуп, сезимдер болуп, жыргап эме кылып, үйдөгүлөргө да кайра жазып, чалып, ушундай кылып алардын деле нормальный ойго салып койдум. Пранк экен дедим, алар деле үстүнөн бир муздакты суу куйгандай болуп туруп, алар деле бир жеңилдеди. Иши кылып, мына ушундай кылып мен пранкка түштүм. Өзүмө деле бул мындай күтүүсүз болду. Плюс ошол Сыргак деген жигиттин деле жеке YouTube каналы бар, Gold 312 деген канал. Ошол жака өтсөңүздөр болот. Ал деле ошол видеолор тартып, жана ошондой эле контент кылган жигит. Вот, ошол. Мен эми Сыргакка ответка кыламбы, кылбаймбы, пока белгисиз, но в планах у меня вот на днях буюрса машинаны тапшырып, бир башка темаларды кылам деп атам. Ошол видеолорду буюрса тартканды улантабыз, токтотпойбуз эч качан. Алдыга күндөн күнгө жылып атабыз, Кудайга шүгүр. Анан силерден ушул эле учурда колдоо иретине жардам сурап кетмекчимин. Видеолор жаккан болсо лайктардан басып, каттала элек болсоңуздар катта алып каналга. И плюс, не знаю, ушул сыяктуу, ушул форматта мени колдоп турсаңыздар, бул мен үчүн мындай мотивация болот да. Ошол туугандар, көп сүйлөйбөйүн. Анан кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Силер менен болгон баягы эле мен Гүлжигитмин. Акимович YouTube каналына да бир жолу кош келиптирсиңер.